Assalamu алейкум, урматтуу Бесин YouTube каналдын көрүүчү мекендештер, агалар, энелер, жалпы көрөрмандар. Урматтуу туугандар, бир аз тыныгуудан кийин дагы кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыбызга жараткан Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Урматтуу туугандар, бүгүн саясий маселе эмес, бүгүн коомчулугубуздагы биздин элдин аразында болуп аткан бир чоң бир уят иш десем да тууралык болот. Ушул иштерге өзүбүздүн бир оюбузду, Кыргыздын бир жараны жана бир динин, саясатын түшүнгөн бир блогер катары өзүбүздүн оюбузду айткыбыз келип атат туугандар. Антпезек бул нерселерден биз эскертип кайтарбасак, акыркы учурда туугандар аябай бир бузукулук деген нерсе курчалып баратат. Кандай бузукулук десе, биз бузукулук дегенде эле бир ичкенди, чеккенди, же болбосо денеси сатканды түшүнүп калыппыз да. Бузукулук андан да төмөндөрү дагы, кичинеректери дагы, чоңдору да болот экен коомчулукта. Бүгүн барыбыз Кудайга шүгүр туугандашып жашаган элбиз. Жана ушул туугандашып жашаган элдин аразында биз ушул кыз берсек дагы, уул үйлөсөк дагы, той берсек иши кыза, ушул тойлорубузду кафеде, ресторанда сөзсүз өткөрөбүз. Үйдө өткөрүп билбей калды. Акыркы учурда үйдөгү идиш аяк жуугандан зеригип калды аялдар. Бирок бир чети жакшы экен, ошо ресторанда бара калып бүтүрөт экен, удазын да күтөт экен, башка да кылат экен, айтор ушу иштери батыраак бүтөт экен. Үй жыйганга, үй тазалаганга мындай мүмкүнчүлүк болбойт экен. Кафеде болгону, ресторанда болгону тынчыраак экен. Элибиз эми ошону тандап, бүгүн ушул өсүп, өнүгүү жолунда жүрүп аткан элибиз Кудайга шүгүр маданияттан алдыга аракет кылып баштады. Кичине маданият жетип баштады. Мен айтайын деген туугандар, ушул тойлордо туугандар акыркы учурда төрдүн үйдүн же болбосо ошол кафенин же ресторандын төрүндө отуруп бизге ак дуазын бере турган, ак патазын бере турган инсандар бүгүнкү күндө туугандар ушул кафе, ресторанда уул үйлөп, кыз чыгарып, той берип аткан учурда аксакалдар бир 70-80ге чыгып калган аксакалдарыбыз дагы минтип шерменде болуп бийлеп жүрөт. Эми жашыраак, бизге ошогон жашырактар ойносо түшүнөт элем мен. Мейли бул бир туугандык үчүн кызыгып бир көңүлүн алып ойноп атат да деп түшүнөт элем. Бирок могу жашы өтүп калган аксакал аталар, ошол кафенин төрүндө отуруп дуа бере турган аксакал аталар ушинтип бийлеп, монтип карасаңар, ушинтип тайраңдап жүргөнү биздин элдин мындай салтына, адебине, маданиятына туура келеби? Туура келсе, туура келди деп жазгыла комментарийден. Туура келбесе, туура келбеди деп жазгыла. Албетте, биз бул аксакалдарды төргө отургузуп коюп эле бир четте бир чүнчүтүп карап отурабыз деген оюбуз жок. Мейли барсын, отурсун, дуазын берсин, ошол жерде биздин ошол тууганчылык, аксакалдык, инилик, агалык милдетибиз эмне десе, той кылган адамга бар ошол жерде колубуздан келген салымыбызды кошуп коюп, ошол жерде калыс бир көпчүлүктүн дуазын Кудай Таала пардасыз кабыл алат экен, ошо көпчүлүктүн дуазынын арасында биздин да дуабыз кабыл болуп калсын деп, ошол жерге дуа бергени барабыз да биз. Анын тамагын, устуканын жерге кирсин. Тамак үчүн, устукан үчүн барбайбыз. Биз болгону ошо элдин көпчүлүктүн дуазы кабыл болот дейт. Ошол жерге барып той берип аткан туугандарыбызга барып биз калыс дуабызды берип келебиз ошол эле. Эки жаш бактылуу болсун, өмүрү узун болсун деп айтканы барабыз да. Бирок биз ушул жашта биз ошол нерсени түшүнүп, ошол нерсеге барып атабыз. Бирок бизден бир муун дагы аксакалдар эмне болуп атат десе, акыркы учурда жаш өзүнүн бир кызынан да кичине келиндер менен монтип тайраңдап бийлеп жүргөнү биздин маданиятка дагы, салтыбызга дагы, динибизге эч качан туура келбейт. Динибизге вообще туура келбейт туугандар. Салтыбызга да туура келбейт, маданиятыбызга да туура келбейт. Каерде биздин тарыхыбызда көрдүңөр эле ушул аксакалдар, энелер, монтип кыздар, жаштар минтип бул бийлеген кандай? Мен таң калам да. Ушинтип бийлегенден эмне пайда табышат да? Анан ошол жердеги тамадаларга дагы кайрылуум. Кимиң болсо дагы да. Мындай ошол жерде алып баруучулук кылып, ушундай оюндарды уюштуруп атканда туугандар, кичине бир адалыраак тойлордо бирөөдүн адал тоюн арамга чыгарып бербегилечи суранчы. Тойлорду мындай адалыраак алып баргылачы. Башка программа мээңерде жокпу?
ушул бир тойлорго адал бир жакшы программаларды суроо жооп, пристерде бир мисал үчүн бир жакшы пристерди уюштуруп, бир шарият динибизден болгон суроо жоопторду, коомчулуктан болгон суроо жоопторду, макал лакаптардан кыргыздын салтына байланышкан мына ошондой адал тойлорду уюштуруп алып барып, могу тойдон алып атасыңар да 3-4 сом тыйын, туурабы? Урматтуу тамадалар, урматтуу артисттер. Ушундай тойлорду бирөөдүн тоюн ошентип, аксакалдарды мынтип бийлетип коюп, энелерди мынтип бийлетип, жаштарды монтип, кып-кызыл бул кандай бий да, мен түшүнбөйм да. Бул жана Бишкектеги түнкү клубдагы бийлеп аткан бир жана дурбаны кармап алып тегерентип бийлейт го, стриптиз дейт беле. Ошентип бийлегендерден кандай айырмаңар бар? Эми буларды көрүп аткан ошол жерге тойго биз балдарыбызды ээрчитип барабыз да, туурабы? Şu балдарыбыз туугандар менен таанышып калсын, туугандар менен мындай катташып калсын, туугандар менен тууган экендигин билип калсын деп жаштарды ээрчитип барабыз да. Жаштарды ээрчитип барган жаштардын аң сезимине кандай сокку берилип атат да? Кандай удар берилип атат? Монтип аксакалдын аксакалдыгын билбестен тайраңдап бийлеп алса, энелерибизди мынтип бийлетип алса, ошол тамадалар кызыктуу оюнга чыгарып алып, болор болбос бир идиши үчүн. Жаштарды мынтип түнкү клубда бийлеген стриптизге окшойт, бийлетип жыртаңдатып, мынтип былкылдатып, шылкылдатып бийлетип атканыңар силердин мындай ошол жерде иштеп тамадалык кылып барып алган акчаңар 20 миң, 10 миң, 15 миң алган акчаңар үйгө барып, балдарыңарга ошо нан алып барып берип атканда ошентип бийлетип алып барган акчаңар силерге адалбы? Адал болсо кыла бергиле. Эгер арам ушул иштер туура эмес, ушул блогер бир тууганыбыздагы кыргызга бир мекенге, динге күйгөндүгү үчүн ушул оюн айтып атат деп, эгер туура түшүнсөңөр, жараткан Кудай ыраазы болсун, ушул ишиңерди токтоткула. Эгер туура түшүнбөйт да, булар намаз окугандар ушинтип акылмандык кыла берет да, билермендик кыла берет да десеңер, кааласаңар жыңалач бийлеткиле, бул силердин ишиңер. Бирок коомчулукта биздин мындай жаштардын аң сезимине, өсүп келип аткан жаштарыбыздын, уулдарыбыздын, кыздарыбыздын аң сезимине силер ушинтип жыртаңдатып бийлетип отуруп, жаштардын аң сезимине чоң сокку берип атасыңар. Мен атам да ушинтип бийлеп жүргөндө бола берет экен да деп, анан бола берет деген фатва келип чыгат. Бола берет экен да деген өкүмдү өздөрү чыгарып алат. Ансыз деле аракты мурдагылар ичип келгенде, буну шарапта ичип жүргөндө деп тайраңдап жүргөндөр бар. Кып-кызыл бир тупойлукка жетип калгандар бар. Бирок туугандар, биз коомчулугубуз Кудайга шүгүр, ата бабабыз ушул ислам дини менен жакшы жашаганда, бактылуу жашаганда, туурабы? Аксакал аталарыбыз үйүбүздүн төрүндө, тоюбуздун төрүндө туруп, ошо аксакалдык милдети эмне десе, ак дуазын берип келген да жаштарга, тайраңдап бийлебей. Жаштарыбыз өзүнүн кызматын, милдетин билген да, аксакалдарга, чоңдорго кызмат кылып чуркап жүргөн ошол жерде. Бүгүн чуркап жүрүштүн ордуна мынтип бийлеп жүрөт. Сураныч, урматтуу тамадалар, урматтуу той ээлери, урматтуу аксакал аталар, урматтуу энелер, урматтуу карындаштар, урматтуу инилер, силерге мен урматтуу деп кайрылып атам. Сураныч, мындай бузуку бий, бузуку оюндарды уюштурганда тойдо, мындай жаштардын аң сезимине чоң сокку бере турган, бузукулукка үндөй турган оюндарыңарды уюштурбагыла, бирөөдүн тоюн арамга чыгарып койбогула. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, келиңиздер ушул биз чыгарып аткан видео блогторго маани берип, көрүп, башка бир туугандар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Сураныч, ушул биздин Чакан Жупуну каналыбызга катталып, эли журтубузга кызмат кыла турган, калыс кызмат кыла турган каналдардан болуп, сиздер менен чогуу иштешибизди жараткан Кудай баарыбызга насип этсин. Ассаламу алейкум.